Азаттык, теңдик, биримдик — бул өздөрүн масондор деп атаган уюмдун ураны. Бүгүн биз сиздер менен сөз кылуучу тема масондор. Масондор кимдер? Алар кайдан пайда болушкан? Ушул суроолор сизди кызыктырганбы? Бүгүн биз ушул суроолорго жооп издеп көрөлү. Масондор — булар дүйнөнү башкарат деген жашыруун уюм. Алардын жыйындары жашыруун өтөт. Жыйындарына журналисттер катыша албайт жана жыйынга кимдер катышканы ачыкталбайт. Жашыруун жыйындар качан жана кандай өтөт эч ким билбейт. Айрым маалыматтарга караганда азыркы мезгилде дүйнөдө болуп жаткан саясий окуялар жана козголоңдор ушул уюмдун кийлигишүүсү менен болуп келет. Бул уюмдун сырдуулугу өтө катуу бекитилген болуп, уюмдун жөнөкөй мүчөлөрү бул тууралуу билишпейт. Масондор уюмуна кирип жаткан адам бош кагазга кол коюп, эч качан тааныбаган адамга баардык эркин өткөзүп берип жаткандай болот. Эч кайсы мусулман өз эркин жалгыз Алладан башкасына тобокел кылбайт. Эгер кылган болсо эң оор күнөө — ширк кылган болот. Таш усталар биримдиги масондор. Бардык мезгилдерде, айрыкча дүйнөнү сырдуу уюмдар башкарып келе жатат. Саясатта кокустуктар жок. Эгер кандайдыр бир окуя болгон болсо, демек ал пландаштырылган. Франклин Делано Рузвельт. Масондор өздөрүнүн уюмун байыркы деп эсептеп, Сулейман алейхиссаламдын ибадат кылуучу жайынын курулушу дооруна туура келет деп айтышат. Уламыштарга караганда, ибадат кылуучу жайдын куруучулары бири-бирин колдоп, архитектуралык билимдерди муундан муунга калтыруучу масондор уюму түзүлгөн. Алардын башкы максаты ушул билимдерди сыр тутуу эле. Масондордун келип чыгуусун айрым изилдөөчүлөр биринчи кылымдын аягына, Палестинден еврейлердин айдалуусуна жана христианчылыктын жаралуусу менен отко, күнгө сыйынган секталар пайда болгон деп эсептешет. Башка бир көз караштарга таянсак, масондор биримдигинин негиздөөчүсү римдик колонорчулөр тобу болгон. Дагы бир божомолдоолордо айтылганына караганда, орто кылымдарда таш терүүчүлөрдүн биримдиги болгон. Бул логикалык жактан дагы чындыкка жакын. Себеби англис тилинен фримасонс, француз тилинен франкмасонс сөздөрү эркин таш усталары маанисин берет. Орто кылымдарда таш терүүчүлөр чоң курулуш иштеринде бириге башташкан. Ушул биригүүлөр масондор биримдигинин жаралуусуна түрткү болгон болушу мүмкүн. Бул жашыруун уюм жашыруун мыйзамдарды жаза баштаган. Ага ылайык жаңы мүчөлөрдү кошуу шарттары, иш акысы, курулуштагы бактысыз окуялар же болбосо кыйын абалга түшүп калган мүчөлөрдү колдоо тартипке салынган. Бирок чоң курулуштардын аяктоосу менен таш куруучулардын иши жүрүшпөй калат да, натыйжада Англияда аларга курулушка эч кандай тиешеси жок адамдар кошулуп, аларды жат ташчылар деп аташкан. Тарыхчылардын дагы бир божомолдоолоруна караганда, масондорго тамплиерлер ордени тийиштүү. 14-кылымдын башына келип, тамплиерлер ордени Европанын эң улуу жана күчтүү армиясы эле. Рим папасы Клемент V жана француз королу Филипп Сулуу тамплиерлер орденин жок кылуу үчүн колдорунан келишинче аракет кылышкан жана жок кылууга жетишишкен. Талкалануудан кийин тамплиерлер өч алуу максатында жашырынууга мажбур болушкан. Алардын айрымдары Кудайга болгон ишенимден баш тартып, иблиске сыйына башташкан. Ушул жол менен масондор жашыруун уюму түзүлгөн. Масондук коомду башкаруунун жашыруун механизми жаратылды. Негизинен масондордун 3 негизги миссиясы бар. Биринчиси — бардык өлкөлөрдүн башкаруусунда еврейлердин шовинисттик көз карашын жашыруу. Экинчиси — ушул уюмдун сырдуулугун жана ачыкка чыкпоосун камсыздоо. Үчүнчүсү — бул башкаруу түзүмүнө дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдөгү өкмөттөрдөн таасири күчтүү жана таланттуу адамдарды өздөрүнүн катарына кошуу. Элестетип көргүлө, дүйнөнүн эң жогорку башкаруучуларын еврейлер башкарса, эч бир эл буга чыдабайт эле. Бирок эл өлкөнү улуттук лидерлердин бирөө башкарып жатканын көрсө, терс пикирлер жаралбайт. Бирок алар бул лидерлер жогорку тепкичтерде турган масондордун колунда оюнчук экенин билишпейт.
Урматтуу достор, эгерде сиздер ушул видеонун уландысын чыгуусун кааласаңыздар, каналга жазылып лайк басыңыздар. Эгер лайктардын саны 300дөн ашса, биз видеонун уландысын чыгарабыз. Дүйнөнү башкарып жаткан масондор тууралуу билгиң келеби? Анда лайкты аяба. Чоң рахмат.